Салам алейкум, кандайсыңар, Майк Тайсондар. Но Фрунзе ТВге подписка кылып коела. Өзүм мүкөлөрүм болот районовский. Красавчиктер жазылып коела. Жөнүнө көрүп алып, анан жака кетип калбай. Көргөнгө жараша лайк басып, коммент жазып, жазылып. Все, давайте. Бир келчи. Ассаламу алейкум сүйүктүү көрүүчүлөр, Фрунзе ТВ чоң суроо долбоору жана бүгүн да өзгөчө сурамжылоо кылабыз деп чыктык шаарга. Анан биздин каналыбызды ар дайым көргөн көрүүчүлөрүбүз билет, биз ар дайым маанайшат, саясий темаларга, анан кыргыздардын менталитетине жатып калган, же болбосо каада салтына тиешелүү болгон суроолорду да козгоп турабыз. Бүгүн дал ушундай суроолордун бирин козгойлу деп атабыз. Тактап айта турган болсок, жеңелер нике түндө шешеп текшергенде турабы тура эмеспи деп. Албетте бир аз ыңгайсыз тема, албетте бул жөнүндө көп адамдардан жакшы ой уга албайбыз. Анан биздин көрүүчүлөрүбүз деле ар бириңиздер айтасыңар, албетте туура да текшериш керек да дегенде кошулабыз. Бирок бул нерсе балким 2 жаштын ортосунда эле калса кандай болот деген да мисалды көтөрүп көрөбүз да. Мен айтайын дегеним, тиги тарапка да бул тарапка да агитация кылган жокмун. Просто элдердин оюн укканы чыгып атабыз. Мен үчүн бул тема кызык, элге да кызык, биздин көрүүчүлөргө да кызык болушу мүмкүн деп атабыз. Ошон үчүн дагы сурап көрөбүз, достор. Даяр болгон болсоңуздар лайк басып, анан каналга катталып койсоңуздар эле болду. Чоң суроо баштадык. Терс эле го дейм. Жакшы эмес тема. Эми бул нерсе сиздин оюңуз боюнча 2 жаштын ортосунда эле калган туурабы? Moo да ал өзүнчө сыр да ал. Биз Жарыя кылыш жакшы эмес го эми ал. Кандай болсо дагы. Билбейм. эмнеге? Кызыкпайм аларга. Жок, кызыкпайм болсо эртең бир күн башка түшө турган нерсе да, туурабы? Вот ошо өзүңүздүн оюңуз боюнча да эми. Бул салт го дейм, Эми кыргыздардын салты деп койсок болот, эми салтка айланып калган, эми элдин баары колдонуп аткандан кийин. Бирок ошол нерсе азыркы учурда актуалдуубу? Да, актуалдуу. Сиз үчүн бул эч кандай мындай жат көрүнүш эмеспи, мисалы? Нормально. Салтты биз туура эле кабыл алабыз. Туура эле. Бир жагынан эми туура эле, да. Салтты сакташ керек, да, салтты сакташ керек. Определенный порядок болуш керек, ошого жаштарды үйрөтүш керек. Ал керек. Ошто жоопкерчилик бар, эртең бүрсү күнү ата эненин алдында же ата энемди эл алдында уят кылып коем деген. Уят, сый, ыйман деген сөз болуш керек, да. Мен туура эмес деп ойлоймун. Себеби? Себеби бул жөн эле караңгылык деп ойлойм го. Туура эмес го деп ойлойм. Себеп? Себебим Чубак ажы да айткан ал туура эмес деп. Ну, знаете, к традициям я тоже так отношусь. Не то, что плохо, ну как бы так, в принципе, 50/50 нейтрально. Но в целом, если вот сама пара не против этого, сама вот девушка не против, то почему бы и нет? Но как бы не знаю, чтобы так досконально проверять, ну, наверное, не очень. Кылыш керек го дейм. Текшерип коюш керек эмес? Себеп? Кыз таш керек да. Бирок аны жеңелер силер отбой бара бергиле, мен өзүм эле билем баягын деп туруп, өзүң текшерип айтып, эртең чыгып ата энесине ыраазычылыгыңды билдирип, жакшы сонун. Анча деле атам, просто салт болуп атпайбы ал? Бир чет ал жагы бар, Ошо. Сен эгерде жеңелер келип нике түндөн кийин жеңелер текшерсе унчукпайсың да. Туура текшеришиңер керек деп эле. Же все-таки өзүңө келгенде бир аз каршыраак болуп каласың. Мен билбейм, бир аз ойлоном го дейм. Аз да эрте эле да мага. Эрте эле жакшылап ойлонтур 2-3 жыл дагы. Мейли. Жок го дейм. Жок. Неге? Бул эми жапайчылык го дейм мен. Кыз менен баланын экөөлүү болгондон кийин келип текшерип как-то. Эми бир чети ата энесин эл алдында башын көтөрүп кенен жүрсө кызды жакшы тарбияладык деген ойдо жүргөн деп илгери жакшы бир ырым-жырымы бар эле салттынчы. Ырым-жырым салты бар, ооба түшүнүп атам, Просто азыркы заманга бир аз туура келбей калат. туура эмес го дейм. Сиз эгерде үйлөнгөндө андай нерсеге каршымын. Каршымын. Өзүмчө эле жети жол айтсыздар, бара берле жеңелер деп. Ооба да. Эми элестер жеңелер келип эле аңдып отурса эшиктин артында элечи. Мурун ошондой болчу, угушум боюнча кыз жигит киргенде жеңелер арттан аңдып эле эшиктин кычынан карап элечи. Мен эле башыман өтө эле корк, менин угушум боюнча прям кирип баратканда прям инструкция берет деген да. Жок. Так жигит депчи. Бойдоксуңбу, үйлөнгөнсүңбү? Бойдокмун. Бойдок. Сага бир шипительный суроо менен кайрылып атабыз да. Нике түндөн кийин жеңелер шешеп текшергенде сенин оюңча туурабы, тура эмеспи?
Туура эле го деп ойлойм. Туура эле, себеп? Себеби эми үйлөнүп атат кыз менен жигит. Бул серьезный тема деп ойлойм. Ошон үчүн маанилүү деп ойлойм да, өтө элечи. Маанилүү болгондо Бирок дегенде, если бала каршы болсо, себеби мен өзүм үйлөнүп аткан кызга ишенем деп эме кылса, анда макул. Аха. Деп ойлойм. Сен өзүң макул болсуң, каршы болосуң? Макул эле болом, бирок жакшы таанып билсем, кыздычы өзүм үйлөнө турган жубайыма толук ишенсем, анда текшербесе деле ыраазы эле болом да. Деп ойлойм. Себеп? Себеби исламда деле ал нерсе эки, мисалы, күйөөсү менен аялдын ортосунда калыш керек. Вот, ошо мен да ошол сыяктуу деп ойлонуп атам да, бирок азыр көпчүлүгүнүн ою сөз үйдөгүлөр билиш керек дейт. Аны болсо жигит чыгып деле айтып койсо болот да, туурабы? Ооба. Мен ыраазымын, кызыңарды сонун тарбиялапсыңар. Иш кылып, ишеничти актады дегендей кылып элечи. Аны алып чыгып, корого жайып, анан Туура эмес. Ооба. эгерде сиз турмушка чыга элексизби? Жок. Жок, эми жаман көрбөйсүз, просто ушундай суроо койгондо эми эгерде ошондой сыяктуу жеңелер келип эметип турган болсо, сиз өзүңүздүн айтмак белесизби? Мен мындай нерсени каалабайт болчумун деп. Билбейм даже. Айта албайсыз, уже эркек тарап кандай чечет. Все, чоң рахмат. Мейлиңиз. Туура эмес. Себеп? Себеп андай нерсе болбойт да. Эмнеде болбойт? Бизди адамдык көз караш боюнчабы же салт боюнчабы же дин боюнчабы? Дин боюнча деле болбойт. Бирок Негизи көз карашта деле болбойт. Негизи ал эми эски да, эски салт. Бирок азыркы неме менен караганда өзү диний немеде деле уят иш нерсе да. жарыя кылышпы? Ооба. Эгер эми буюрса үйлөнгөндөн анан ошо салт болчу эле, биз келдик айыбаладан шешеп текшермекпиз деп жеңелер келип калса койгула деп коесуңбу? Балким көрөбүз. Жок, сен жаңы эле туура эмес дедиң. Ооба, туура эмес, ооба. Туура эмес дедиң. Нерсе болбойт. Бирок ар кимибиз өзүбүзгө келгенде, өзүбүздүн башыбызга түшкөндө анан элдин элчи ошого баш ийип кетмей жайыбыз бар да. Мисалы өзүңөн конкретно сураганда, жок, кереги жок, жеңелер бар эле деп коесуң. Ооба. Нет, там же проверяется кровь, да? Но не у всех девушек есть девственная плева. У некоторых по наследству ее нету. Некоторые, например, девочки, которые занимаются балетом, они растягивают, и у них как бы разрывается уже с детства. Можно также на коне это сделать. Можно в детстве нечаянно даже. Вот девочки некоторые экспериментируют как-то и нечаянно рвут себе. Вот. Поэтому, думаю, вообще не стоит проверять. Это зависит, мне кажется, это зависит от человека, какой человек. Это самая главная мысль. Спасибо. Никуда не добавляйте, особенно в ТикТок. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү темабыз аябай кызыктуу окшойт. Анан деги эле күн сайын биз сурамжылоо жүргүзөбүз деп тема издеп баштаганда таң калып кетпейбиз. Себептен кыргыздарда ушунча көп тема бар, сүйлөшө турган, талкуу кыла турган. Алардын бири ушул болду. Бул нерсеге сиздер өзүңүздөр эле жөнөкөй оюңуздар жазып койсоңуздар ыраазы болобуз. Себеп дегенде ар бир адамдын өзүнүн ою бар, өзүнүн позициясы бар, ошолорду айтып өттү. Бүгүн эки карама каршы ой болду. Бирөө сөз текшериш керек деди, ал атадан жаңырды. Себебин айтып өттү. Бул керек нерсе деди, аны көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Анан жанагы кара көйнөкчөн кыз дагы туура нерсени айтып өттү. Себеп дегенде көпчүлүк нерсе кыздын өзүнүн көз каранды эмес болуп калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн эки тарапты тең ойлоп көрсөң, туура эле ойлор болуп атат да, кайсы бирине кошулушун дагы билбейсиң. Ошон үчүн ар кимиз өзүнүн оюбуз менен эле чыган туура. Анан албетте ушундай дагы вроде бы көмүскөдө жаткан майда маселедей көрүнгөн, бирок алып чыга келсе чоң маселе болгон нерселерди ар дайым талкуу кылып жүрөсүңөр десеңер, анда бир лайк басып коюңуздар, каналга катталыңыздар. Анан сөзсүз түрдө ушул тема боюнча сиздердин комментарийиңиздерди ылдыйда күтмөкчүбүз. Чоң суроо долбоору Элдос Аскарбеков, көрүшкөнчө.